Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшүп келген Атуул, Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Жипар Жекшеевдин Атуулдук ар намыс ойгонгондо китебинде 1997 жылы чыккан Чындык бир гана өзүңдө жана 2003 жылы жарык көргөн Атуулдук биримдикке чакырам аттуу жыйнактары, анын замандаштарынын ар кыл эскерүүлөрү камтылган. Легендарлуу парламенттин төрагасы коомдук ишмер Медеткан Шеримкуловдун пикиринде Кыргызстанда 80 жылдардын аягында кайра куруу саясаты башталган мезгилде коммунисттик партиянын системасын уратууга болгон аракеттерде демократиялык кыймылдарынын ролу зор болгон. Ошол кыймылды күчтөндүрүп, жаңы деңгээлге көтөрүүдө, элдин аң сезимине демократия түшүнүгүн жеткирүүдө Ашар коомунун аны жетектеген Жипар Жекшеевдин да өз орду бар. Демократиялык кыймылды мындан ары өнүктүрүү боюнча коомго, Кыргыз Республикасына, Кыргыз мамлекетинин башкаруу системасына демократиялык принциптерди киргизүү боюнча жүргүзгөн иштери бул дайымда тарыхта кала турган иштер. Ошону жүргүзгөн тарыхта кала турган инсандардын бири Жипар Жекшеев. Жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Арслан Койчиев, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология жана этнология институтунун директору Абылабек Асанканов баштаган саясий жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар, ошондой эле Жипар Жекшеевдин жакындары катышты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев эгемендүүлүгү менен сыймыктанган өлкөнүн өзүнүн ошол кадамдарга жеткирген каармандары болуш керек деп билдирди. Ал ошондой эле өз сөзүндө Жипар Жекшеевдин жаңы заманда жарандык коомду орноткон каарман катары сыпаттады. Бүгүн Кыргызстанда Орто Азиядагы эң күчтүү граждандык коом бар. Граждандык коом бийлик менен атаандашып, бийликтин ишин тизгиндеп, көзөмөлдөп турат. Бул биздин жетишкендиктерибиздин бири. Жипар Жекшеевдин эң чоң салымы ушу бизде эркин, көз каранды эмес, активдүү граждандык коомдун түзүлүшү. Жекшеев түптөгөн Кыргызстан демократиялык кыймылынын тарыхын изилдөөчү Махабат Жунусова борбордун четинде жаңы конуштар түзүлүп, анда элдин туруктуу отурукташып калышы да Жекшеевдин мээнет экенин кеп кылды. Ошондой эле ал коомдук ишмердин ысымын даңазалоо максатында жаңы конуштагы көчөлөрдүн бирине анын ысымын ыйгарууну сунуш кылды. Жипар Жекшеевдин үгүтү менен, анын колдоосу менен ошо жаңы конуштар түзүлүп калды да. Анан ошол жаңы конуштардын бирине эми атын ыйгарып койсок, бул абдан туура чечим болот го деп ойлойм да. Жаңы конуштун өзүнө эмес, жаңы конуштун көчөлөрүнүн бирине Жипар Жекшеевдин атын ыйгарып коюу бул абдан туура деп ойлойм. 1991 жылы 5 февралда Борбор шаарынын тарыхыяты кайрадан Бишкек болуп калыбына келген. Бул кадамды даярдоодо КДКнын жана Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатынын да салымы болгон. Жекшеев жер суу аттарын калыбына келишин колдоого алган. Ал эми 91 жылдын июль айында КДК, Ашар жана башка бир катар уюмдар 1916 жылкы Үркүндүн 75 жылдыгына арнап өмүргөчүү аттуу жүрүш уюштурганда Жипар Жекшеев да негизги жетекчилердин сап башында турган. Бул эң биринчиден биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыздын жазыксыз кырылып кеткен өзүбүздүн ата бабаларыбыздын астындагы биздин карызыбыз, биздин ыйык өзүбүздүн милдетибиз. Себеби ушул 75 жыл бою жалган айтылып бурмаланып келген тарых. Коомдук ишмердин Атуулдук ар намыс ойгонгондо аттуу китебинде анын өмүр жолундагы дээрлик 30 жылдан ашуун убакта жасаган иш тажрыйбасы баяндалган. Ошон менен катар Жекшеевдин көпчүлүк биле бербеген чыгармачыл жөндөмө, өзү жазган айрым обондуу ырлары тексттери менен кошо камтылган. Китепти Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы түзгөн. Азыркы жаштарга, азыр саясатчы болом деп жүгүрүп жүргөн жаштарга чоң тажрыйба болот, чоң сабак болот деп ушул китепти чыгарып койдук. Өзү жазган китеп, биз эч жерин өзгөрткөн жокпуз, өзгөртүүгө укугубуз жок деп эсептедик. Жипар Жекшеевдин уулу, КДК партиясынын төрагасынын орун басары Азият Жекшеев атасынын ишмердүүлүктөгү потенциалын коомчулук канчалык деңгээлде пайдалана алганы тууралуу ой бөлүштү. Тилекке каршы толук кандуу деп айта албайм, бул жеке менин баамда да. Бирок албетте баш аты болгондон кийин башталышы жакшы коюлган, жакшы баштап эришкен, ошол учурдагы биздин демократиянын аталары дегендей. Андан кийинки ошол демократия жолун туура колдонуп кетүү албетте бул ар бир жараныбыздын өзүбүздүн колубузда да. Биз туура пайдалансак, албетте туура жыйынтыктарын, жакшы жыйынтыктарын көрөбүз.
Жипар Жекшеев 1947 жылы 26 майда Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талды Суу кыштагында туулган. Ал 1971 жылы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, 1988 жылы Мамлекеттик Көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адистиги боюнча магистратураны аяктаган. 1989 жылы жайында Кыргызстандагы туңгуч демократиячыл уюмдардын бири болгон Ашар козголушунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ал эми 90 жылы май айында Кыргызстан демократиялык кыймылынын 5 тең төрагасынын бири болуп шайланган. 1995-2000 жылдары Кыргызстандын Кош палаталуу Жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрагасы болгон. 2007-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиясынын башкы катчысы болуп иштеген. Ал эми 2009 жылы ал Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин бири болгон. Жипар Жекшеев Кыргызстандын кайра курулар доорунан берки коомдук саясий турмушуна, Ашар менен КДКнын тарыхына байланыштуу кыргыз жана орус тилдеринде 3 китеп жана 100дөн ашуун аркыл публистикалык макалаларды жарыялаган. Ал Кыргызстандын даңк медали, Манас 1000 эстелик медали, Казакстандын ардак грамотасы менен сыйланган. Коомдук ишмер 2020 жылдын июль айында коронавирус илдетинен улам каза тапкан. Анын артында жубайы, 2 кыз, 4 уулу калды. Максат Жангазиев, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.